Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Момбековна. Бүгүнкү сабактын темасы экинчи жактын сың, сыз мүчөлөрү, кесиптер. Сен деген экинчи жактын мүчөсү 4 вариантта өзгөрөт. Сың, сиң, сүң, суң. Аял. А менен ы достошо келгендиктен сың мүчөсүн тандайбыз. Сен аялсың. Жөн гана аялсың деп айтсак да болот. Анткени сың мүчөсүнүн жардамы менен ким аял экендиги белгилүү. Эркек. Э менен и достошо келет. Эркек деген сөздө э тыбышы турат, Слово эркек там э. И дружится, поэтому мы выбираем окончание сиң. Сен эркексиң. Жөн гана эркексиң деп айтсак да болот. Анткени сиң мүчөсүнүн жардамы менен ким эркек экендиги белгилүү. Сүрөтчү. Ö менен үй достошо келет. Карайбыз, сүрөтчү деген сөздө ö, үй үндүүсү бар. Слово сүрөтчү ö, үй гласный. Ö, үй дружится, поэтому выбираем окончание сүң. Сен сүрөтчүсүң. Жөн гана сүрөтчүсүң деп айтсак да болот. Сиз деген сөз бул экинчи жактын сылык формасы. Сиз это вежливый форма второго лица. Мүчөлөрү сыз, сиз, суз, сүз. Оорулуу. О менен у достошо келет. У дружится на одном слове. Сен оорулуусуң, поэтому окончание суң. Просто оорулуусуң деп айтсак да болот. Можно говорить просто оорулуусуң, потому что с помощью окончания суң нам понятно, кто больной. Хан. А менен ы достошо келет. Слово хан там а гласный, поэтому мы выбираем окончание сың, потому что а, ы дружится. Сиз хансыз. Жөн эле хансыз деп айтсак да болот. Анткени сыз мүчөсүнүн жардамы менен ким хан экени белгилүү. Бийчи. Танцовщица. Теперь мы будем говорить вы танцовщица. Бийчи. Э менен и достошуп келет. На одном слове дружится и. Сиз бийчисиз. Жөн эле бийчисиз деп айтсак да болот. Элчи. Сиз элчисиз. Жөн гана элчисиз деп да айтсак болот. Анткени мүчөгө сиз мүчөсү улангандан кийин ким элчи экендиги белгилүү. Без слова сиз, с помощью окончания сиз, нам понятно, кто дипломат. Күзөтчү. Ö менен үй достошо келет бир сөз ичинде. Ошондуктан биз сүз мүчөсүн тандайбыз. Сиз күзөтчүсүз. Жөн гана күзөтчүсүз деп айтсак да болот. Тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн маанисин түшүнөбүз. Манасчы, дарыгер, ашыктыруучу, комузчу, куруучу, ширетүүчү. Дыйкан, мугалим, медайым, тарбиячы. Жазуучу, акын, учкуч. Выучим эти слова и с помощью сегодняшними окончаниями мы предложение составим. Сиз жазуучусуз. Сиз акынсыз. Сен учкучсуң. Остальные слова вы сами предложение составьте. Саламатта калыңыздар.